Бишкек ош постунда 7 кызматкер пара алуу учуруна кармалды. Айдоочулардан 1000 сомдон 5000 сомго чейин мыйзамсыз акча каражаттарын туруктуу түрдө алып турушканы аныкталган. Милиция жолдо айдоочуну тапанча менен коркуткан кишини кармады. Белгисиз жаран мыйзам боюнча сүйлөгүн келеби? Бул жака кел деген сөздөр менен тапанчага окшош нерсени алып чыккан. Бишкек ош постунда 7 кызматкер пара алуу учурунда кармалды. Ички иштер министрлигине Бишкек ош автоунаа жолунда жайгашкан Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жер үстүндөгү жана суу транспорту департаментинин карамагындагы салмак өлчөм көзөмөл постторунда иштеген жооптуу кызмат адамдары тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылар тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган кызмат адамдары жүк ташуучу унаалардын белгиленген салмак нормасынан ашып кеткенине карабастан аны каттабай тоскоолдуксуз өткөрүп берүү үчүн айдоочулардан 1000 сомдон 5000 сомго чейин мыйзамсыз акча каражаттарын туруктуу түрдө алып турушканы аныкталган. Алдын ала маалыматтарга ылайык бул посттордон күн сайын 150-200гө чейин жүк ташуучу унаа өткөн. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чаралардын алкагында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери салмак өлчөм постторунун жумушчуларын акча каражаттарын алып жаткан жеринен кармашкан. 1991, 1981, 1998, 1994, 1973 жана 1994-жылы туулган жарандарга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынган. Учурда тергөө иш-чаралары улантылууда. Я правильно ехал, я по правилам ехал. Милиция жолдо айдоочуну тапанча менен коркуткан кишини кармады. Бишкектин Сверлов райондук ички иштер башкармалыгы башка бир айдоочуга жолумду тоrodуң деген доомат коюп, тапанча такап жаткан айдоочуну 51 жаштагы жаранда кармады. Ал милициянын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Сверлов райондук милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси ээн баштык менен кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Окуя учурунда колдонулган тапанча ээсинен алынып, текшерүүгө жиберилди. Бишкектик активист Максим Золотов соц тармакка айдоочулардын талашы тартылган тасма жарыялаган. Тасманын алдында жазылгандай 14 январь күнү Бишкектин Осмонкул көчөсүнөн Жибек жолуна оңго бурулганда айдоочулар жол талаша кетишкен. Жолумду тоrodуң деп доомат койгон айдоочу экинчи унаанын алдын torой токтоп, тапанча менен коркуткан. Унаанын жүргүнчүсү окуяны телефонуна тартып алган. Тасмада тапанчасы бар айдоочунун унаасынын мамлекеттик номеру да тартылган. У меня... Я правильно ехал, я по правилам ехал. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Номера снял его? Бишкекте адамдарды тапанча менен коркуткан киши кармалганын кабарлаган. Анын алдында Бишкектеги 100-чү автобустун акыркы аялдамасында тартылган тасма тарап, анда тапанча кармаган адам мыйзам чегинде сүйлөшкүн келеби, бери кел деп
демитип жатканы тартылган. Бул факт боюнча 36 жаштагы жаран кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ага карата кылмыш жаза кодексинин майда бейбаштык беренесинин негизинде протокол түзүлүп, өзү милициянын убактылуу камоочу жайына киргизилген. Кармалган жарандын жанынан пневматикалык тапанча алынган. Mesela tigende çok merine gelsin tutmasın büyüyor. Sen просто жаш бала кыз беркесин biz беркесин. Барбани сүйлөйбөр мында. Бергенде Сүйлөйбөр дейм. Эмне тартып атасың андерге? Тартам. Сасыган сат. Болгонда жер кепени кургандагы ошо менен 16 миллионун жеп коюшкан. Жапаровдун билдирүүсүнөн кийин мурдагы жетекчилер камакка алынды. Бишкек шаардык мэриясынын мурдагы кызматкерлери Таштанды полигонун долбоорлоо жана куруу учурунда каражатты туура эмес пайдалануу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. 2015 жылы Бишкек шаарынын мэриясына бульдозер, жүк жүктөгүч, таштанды ташуучуна, таштанды контейнерлери жана башка атайын техникаларды сатып алуу, ошондой эле тазалык муниципалдык ишканасына жана Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасына арналган таштанды полигонун долбоорлоо жана куруу максатында 22 миллион евро насыя алынган. Бирок аудиттин натыйжасында мамлекетке алдын ала 182 миллион сом зыян келтирилгени аныкталды. 12 январда коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри, Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын мурдагы директору, подряддык компаниялардын жетекчилери кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп билдирди УКМК. СРА деген инициалдарга Рыспек Сарпашевдин аты жөнү туура келет. Ал тазалык компаниясында жетектеген. Буга чейин президент Садыр Жапаров Бишкекте таштанды иштетүүчү завод куруу шылтоосу менен Европадан 22 миллион евро алынып, анын 16 миллион евросу желип кеткенин билдирген. Буга чейин Европадан биздин мурдагы бийлик акча алып завод курабыз дешкен, болгону жер кепе кургандагы 16 миллион еврону жеп коюшкан. Калган 6 миллион евро банкта сакталып калган экен. Биз азыр аны кайтарып берип жатабыз. Ага кошумча жебеген самсага акча төлөбөгөндөй 16 миллион евросун мэрия кайра Европага төлөп жатат. 22 миллион евро алып, 16 миллионун жеп, 6 миллион банкта калып калган деген Садыр Жапаров. Европадан биздин бийлик мурдак бийлик. Акча алып анан кийин бул жерге ушундай завод курабыз дешип болгондо жер кепени кургандагы ошо менен 16 миллионун жеп коюшкан. А калган Кудай жалгап 6 миллиону банкта сакталып калыптыр. Биз азыр анысын кайтарып берип атабыз. Анан плюс еще баягы жебеген самсыга акча төлөйм деп төлөп атам дейт го. 16 миллион долларды мына мэрия кайра төлөп атат ошо Европага мына. Түшүндүңөр да? 22 миллион алып 16-сын жеп, 16-сы банкта калып калган. Биз келип үлгүрүп калдык да сактап калдык. Анан аны кайтарып бердик да калган 16-сын дагы төлөп атабыз. Aslında болсо бизден $1 албай мына салып ишке киргизип койдук. Ошон үчүн сыйлык берип атабыз сизге. Азыр тапшырабыз. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.